Чоңдорго өткөн сабактарымдын биринде мен класстагыларга үй тапшырмасын бердим. Ал кийинки жумада өзүңөр сүйгөн адамдарга барып, аларды жакшы көрөрүңөрдү айткыла. Ал ошол сөздү силер эч качан айтпаган, же көптөн бери айта элек адам болушу керек деген тапшырма эле. Бул топтогу эркектердин көбүнүн жашы 30дан ашканын, алар эркектердин сезимдерин билдириши уят деп эсептелген учурда тарбияланышканын эске албаганда, мындай тапшырма андай деле оор сезилбейт. Сезимдерди ачык көрсөтүүдөн Кудай сактасын дегендей абал. Эркек адамдын көзүнө жаш алышы мүмкүн эмес нерсе эле. Кийинки сабактын башында мен алардан араңарда бул жумада кимдир бирөөгө жакшы көрөрүн айткан адам барбы деп сурадым. Мен адатта мындай учурларда күтүлгөндөй сөзсүз эле аял киши колун көтөрөт деп күткөн элем. Бирок бул жолу эркек киши колун көтөрдү. Ал толкунданып, бир аз калтырап тургандай көрүндү. Ордунан турган узун бойлуу ал адам сөзүн минтип баштады. Өткөн жумада мен сизге бул тапшырмаңыз үчүн аябай ачуулангам. Мага андай адамым жоктой сезилген. Анын үстүнө мени мындай жеке мамиледеги иштерди кылууга мажбурлагыдай бул ким эле деп да ойлодум. Бирок үйгө жеткиче мага абийирим ошондой адамым бар экенин билдирди. 5 жыл мурун атам менен катуу урушуп кетип, ошондон бери өңчүлүктүү сүйлөшпөй калганбыз. Атам менен анда-санда гана чоң майрамдарда жолукчубуз. Ошондо деле дээрлик сүйлөшчү эмеспиз. Ошондуктан өткөн шейшембиде мен үйгө келип, атама аны жакшы көрөрүмдү айтууну чечтим. Таң калыштуусу, ушул чечимди чыгаргандан кийин жүрөгүмдөн оор жүк түшүп калгандай болду. Үйгө кирип, чыгарган чечимимди аялыма айтуу үчүн жанына чуркап бардым. Ал уктаганы жатып алыптыр болчу. Бирок мен муну айтканда, ал керебеттен ыргып туруп, мени кучактады. Биз үй бүлө болуп жашап жаткан жылдарыбызда ал менин көз жашымды ошондо биринчи жолу көрдү. Биз түн ортосунда туруп алып чай ичип, көпкө сүйлөшүп отурдук. Бул аябай сонун болду. Эртеси мен аябай эрте турдум. Ал түнү дээрлик уктаган деле жокмун. Эртең менен атама телефон чалып, жумуштан кийин ага бара турганымды айттым. Атам, эмнеге келет элең деп ачуулуу сурады. Мен аз эле убакытын аларымды айтканымда, ал менин келишиме макул болду. 5:30 ата-энемдин үйүнүн коңгуроосун бастым. Эшикти атам ачты. Кокус апам ачып калса коркуп кетип, баарына айтып коёмбу деп чочулап жаттым. Бирок бактыга жараша атам ачты. Убакытты коротпостон мен босогодон аттап кирдим да, ата, мен сизди жакшы көрөрүмдү айтуу үчүн келдим дедим. Муну укканда атамдын жүзү кадимкидей өзгөрүлө түштү. Жүзү жумшарып, бетиндеги бырыштары жоголо түшкөнсүдү. Анан ал ыйлап жиберди. Мени кучактап, мен да сени жакшы көрөм, уулум. Болгону муну эч качан айта алган эмесмин деди. Бул эң кымбат мүнөттөр эле. Ошондуктан мен былк этпей тура бергим келди. Атам экөөбүз кучакташып көпкө турдук. Анан мен үйгө кеттим. Мен өзүмдү көптөн бери мынчалык жакшы сезе элек элем. Бирок менин айтайын дегеним бул эмес. Мен барып кеткенден 2 күндөн кийин мурдатан жүрөгү оорукчан атамдын жүрөгү кармап, азыр ал ооруканада эс учун билбеген абалда жатат. Анын айыгар айыкпасын билбейм. Менин бул жерде отургандардын баарын айткым келген нерсе, кылынышы керек болгон нерсени кийинкиге жылдырбагыла. Эгерде мен атам менен сүйлөшүүнү дагы кийинкиге жылдырган болсом, эч качан сүйлөшө алмак эместирмин. Кылынышы керек болгон жакшы нерсени кылууга убакыт тапкыла. Болгондо да тезинен кылгыла. Бул окуя мени да терең ойлорго түрттү. Мен ошондо жашоонун маңызы, мамилелердин баалуулугу жөнүндө жаңыча ойлондум. Жан дүйнөм толкунданды. Жүрөгүмдө оргуштаган мындай ойлор жаралды. О адамдар, бири-бириңерди аздектегиле, аягыла, коргогула. Болбосо кийин кеч болуп калат. Жолугушкан көз ирмемдерди баалагыла. Жаркып тийген күндү, чалкыган көк асманды, жымыңдашкан миң сан жылдыздарды баалагыла. Сүйүктүүлөрүңөрдү кечире билгиле. Аларды эч качан эч кандай таарынтпаганга аракет кылгыла. Жарык таңдарды көбүрөөк тоскула. Жакшы нерсени көбүрөөк байкаганга умтулгула. Анткени өмүр бизге бир гана ирет берилген. Ал баарыбызга эле белгилүү. Бири-бириңерди азыр, мына азыр баалагыла. Мүмкүнчүлүк болуп турганда баалагыла. Акыры бир күнү баары кайрылгыс болуп өтүп кетет.
Мына ошондо сезимдердин да, үмүттөрдүн да, кыялдардын да кереги жок болот. Жан дүйнө үчүн берилген, бекер берилген нерсенин баары назик, жылуу мамилелер, мейрим менен боорукерлик баары өтүп кетет. Эгер биз жакындарыбызды акыркы жолу көрүп жатканыбызды билсек, ошол көз ирмемде биз үчүн эртең эмес, азыркы учур өтө маанилүү болмок. Бирок аттиң, ал бизге белгисиз. Ал бизден жашыруун. Биз азыр жөн гана жашап, шашып, умтулуп, баары эч качан бүтпөчүдөй жүрөбүз. Эч нерсеге арзыбас жагдайларга терең маани берип, болбогон нерселер үчүн бүгүн талашып тартышабыз. А эртең көп нерсе үчүн өкүнүп, көп нерсе үчүн өзүбүздү жемелейбиз. Бирок баары бир кечээги күндү кайрый албайбыз. Биз кетебиз, же бизди таштап кетишет. Каректерден булуттардан жамгыр төгүлгөндөй көз жаш төгүлөт. Жашоо тилкеси көөдөй капкара түскө боелот. Мына ошондо бир кездеги биз баалай албаган керемет кездешүүлөрдү, чын жүрөктөн арналган сезимдерди кайра кайрый албастыгыбызды сезебиз. Мени эртең эмне болоору кызыктырбайт. Анткени жашоо деген азыр, маани ошондо. Эгерде кимдир бирөөгө сүйүүңдү айтышың керек болсо, кимдир бирөөнү кучагыңа кысып, кечирим сурашың керек болсо, аны тайманбастан, тайсалдабастан кыл. Анткени өтүп кеткен нерсеге алып барчу жол баары бир табылбайт. Келечекке да алдын ала жете албайсың. Жашоонун рахатын бүгүн көр. Сени чындап самап күткөндөргө мына бүгүн шашыл. Анткени бардык ой максаттар бир заматта күмжан болуп кыйрашы да ыктымал. Жападан жалгыз, чыныгы туура жол сүйүүнү, жакындарыңды жана бакытыңды келер келбеси, болор болбосу белгисиз болгон эртең деген күнгө жылдырба. Жакындарыңды корго, ая, аздекте. Алардын жашоосун сүйүү менен кооздо. Ал үчүн көп деле нерсенин кереги жок. Болгону ачуу сөз менен жемелебе, таарынтпа. Алыс жолго чыкса батаңды берип, жылуу узат. Жан дүйнөңдүн жылуулугун белек кыл. Жакыныңды аздекте. Корго, сакта, баала. Суранам, кечигип калба.